Бир мамлекетте өтө катуу мыйзамдар бар эле жана абдан адилеттүү, чынчыл башкаруучу болгон. Мыйзамга ылайык кылмыштын бир түрү үчүн жаза эл алдында камчылоо каралган. Анан бир күнү мындай кылмыш падышанын энеси тарабынан жасалган. Анын кеңешчилери ар кандай пикирде болушкан. Айрымдар ал энесин ушунчалык жакшы көрөт, эч качан аны жазалоого жол бербейт дешти. Башкалар болсо, ал адилеттүү башкаруучу жана эч качан мыйзамдын бузулушуна жол бербейт дешти. Жаза аткарыла турган күнү падышанын энесин устунга байлап салышкан. Жазалоочу камчыны алып келгенде падыша кийимин чечип, энесин кучактап, камчынын бардык соккуларын өзүнө алды. Урматтуу угармандар, ар бирибиз чексиз жана ченемсиз күнөөлөргө батып, кемчиликтерди кетиргенбиз. Бирок Кудай эч бир күнөөсү жок уулун биз үчүн курмандыкка чалып, бизди түбөлүк тозоктун оттуу көлүндө күйүү жазасынан куткарып алды.